Өнүгүү Прогресс партиясы алгач саясий кыймыл катары түзүлүп, 2012 жылдын 1 февралында 1 съездде Өнүгүү саясий партиясын түзүү чечими кабыл алынган. Ал эми 2013 жылдын 25 апрелинде 2 съезд чакырылып, ага өлкөнүн бардык аймактарынан делегаттар катышып, Өнүгүү Прогресс болуп өзгөртүлүп, төрагалыкка Төрөбаев Бакыт Эргешевич шайланган. Азыркы учурда республиканын бардык облустарында, район шаарларында жана айыл округдарында Өнүгүү Прогресс партиясынын координаторлору жана активисттери иштеп жатышат. Өнүгүү Прогресс партиясы Нарын областында 2012 жылдын аягында Нарындын эң алыскы аймагы Актала районун өнүктүрүү максатын койгон. Эл менен жолугуп, кур сөз сүйлөп, келип кеткен партияларга көнүп калган акталаалыктар алгач ирет ишенбестигин жашырышкан эмес. Бирок жарым жылга жетпей Өнүгүү партиясы убадасына туруп, 2013 жылдын апрель айында Актала районуна МТС ачып берди. Беларусь үлгүсүндөгү жаңы тракторлор айдап себүү шаймандар менен пайда болуп, дыйкандардын түйшүгү бир кыйла жеңилдеди. Эгер мурун жерин айдап себүүгө улам бир трактордун аркасынан чуркап кыйналышса, азыр бардык иштерди МТСтин тракторлору кечиктирбей аткарышат. Аккузук айыл техникага көп жетпейт. Бул райондун центринен 75-80 км алыс турабыз. Техникага көп келбейт бияк. Анан жасында элдер айдап бүткөндөн кийин эң агында кичинекей кедейлерибиз айдайбыз да. Анан эгин жакшыраак пишпей калат эми айынан. Бул кичинекей азыркы жардамдарга чоң рахмат ошентип. Эгин бишканда кантип чаптырасыбызда келип калып, Өнүгүү партиясы дейт, Өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаевга чоң рахмат. Өнүгүү Прогресс партиясы Нарынга экскаватор техникаларын алып барып, ирригациялык системаны жөнгө келтирүү боюнча элге жардамын берип келет. Нарын районунун Куланак, Пионер, Карабой, Куртка, Үгүт, Байгончок, Баетов, Терек айылдарынын суу келбей калган каналдарды тазалап, натыйжада 7000 гектар жерге суу чыгарылды. Баш аягы 35 километр жерди тазалашыбыз керек экен. Ошондо где-то бир 7-8 миң гектар жер суу басат экен. 13 айыл өкмөттүн жерин тазалап берген табыз да, 13 айыл өкмөттүнүкүн. Өнүгүү Прогресс партиясы калктын саламаттыгына кам көрөт. Бул багытта дарыгерлердин көчмө тобу жерлерди кыдырып, жергиликтүү элдин ден соолугун текшерип турушат. Актала, Атбашы, Нарын, Кочкор райондорунда эл кардиолог, гинекологдордун текшерүүсүнөн акысыз өтүштү. Көпчүлүк аял затынын проблемасы бул баягы эрозия оорусу абдан көп, баягы шамалдаган, суук тийген оорулар абдан көп. Көпчүлүк аял заты ага көңүл бурбайт. Куланак аймактык ооруканасына медициналык жабдуу жагынан жардам берип, УЗИ аппаратын сатып алууга көмөктөштү. 44 ооруканага бирден жаңы палата ачуу демилгеси ишке ашырылып, Кочкор райондук ооруканасынын бир палатасы жаңы эмеректер менен камсыздалды. Өнүгүү Прогресске Нарындын дарыгерлеринен тарта жөнөкөй тургундарына чейин ыраазы. Партиянын төрагасына Нарын районунун Куланак ооруканасынын дарыгерлери ыраазычылык катын узатышса, Актала районунун тургундары ардактуу атуул деген наамын ыйгарышты. Каналдын ардактуу атуулун тапшырып уруксат этиңиз, ишиңизге ийгилик, ден соолук болсун, өмүрүңүз узун болсун, элге көңүл болуп жүрөңүз. Мына ошо Акталага мен келгенде, Коштөбө деген айылга барганда, ошо жерде аксакал чыгып, менин колумду кармап айтты: "Өмүрүмдө биринчи жолу депутатты көрүп атам" деп, "Тирүү депутатты көрүп атам" деп айтты. Жаштарды дени сак жашоого үндөө Өнүгүү Прогресс партиясынын маанилүү багыттарынын бири. 2014 жылдын апрель айында Актала районунда волейбол боюнча өтмө кубок уюштурулуп, ага райондун 13 айылы катышты. Биринчи жолу райондук деңгээлде өтүп жаткан чемпионат жаштардын чоң кызыгуусун жаратып, жыл сайын уюштурулмай болду. Балким депутат турат бул жерде, балким министр турат. Ошон мен ошол ой менен кетип атам, урматтуу туугандар. Мен башкардын менен кетип, ушу жашоо турмушту башкардын менен алып барып, мына сиздерди окшогон балдар, жигиттер, жаштарды чогулуп чыгайлык деп ойдомун. Мыкты спортчуларды мыкты машыктыруучулар тарбиялайт. Спорттун 5 түрү боюнча спорт чебери Эльза Абдыкадыровага жана анын машыктыруучусуна Өнүгүү Прогресс партиясы чоң белек тартуулады. Бүгүн Төрөбаев Бакыт Эргешевич окуучума дагы машыктырчу деп, мага дагы экөөбүзгө 2 машина ушу спортко берип атат. Өнүгүү Прогресс партиясы калктын маданий жашоосуна көңүл бурат. Соңкөл жайлоосунда кыргыз улуттук оюндарга арналган майрамдык иш-чара болуп өттү. Көк бөрү, аламан байге, кыз куумай, жорго, эреңиш, кыргыз күрөш оюндары өткөрүлүп, Нарын элине оюн зооктор тартууланды. Соңкөлдүн жайлоосунда мына ат оюндарын өткөзгүлө атабыз.
ат оюндарды эң негизи маңызы бул биздин улуттук кыргыз улуттук оюндарды өркүндөтүү. Баткен облусу Кыргызстандын геосаясий жактан эң татаал аймагы болуп эсептелет. Кошуна мамлекеттер Өзбекстанды жана Тажикстандын анклавдары Баткенде жайгашкандыктан чек ара маселелери жергиликтүү эл үчүн чоң көйгөйлөрдү жаратып келет. Өнүгүү прогресс саясий партиясы Баткен облусунда алгач эле чек ара маселесинен жапа чегип келген аймактарга материалдык жардам көрсөтүүдөн баштаган. Кыйын кырдаалга дуушар болгон Кадамжай районунун Кара Шоро жана Чарбак айылдарынын тургундарына уун, май жана макарон азыктарынан жардам берди. Макарон ошондорду алып келиптир элибиз үчүн. Биз буларга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат, ушинтип кыргызбыз деп кол сунуп аткандарга миң мертеге таазим этебиз, рахмат айтабыз. Баткен облусу боюнча болгону бир кардиолог бар экенин эске алып, партия дарыгерлердин көчмө тобун уюштурду. Жүрөк кан тамыр ооруларынан жабыркагандар акысыз текшерүүдөн өтүп, каттоого алынды. Врачтар келген негизинде ушул жерге келип каралып атам. Мына Өнүгүү прогресс партиясына рахмат. Жакшы карашты бул жерде врачтар. Негизи элдин муктаждыгын чечип, бардык союларын түзүп берген ушул медициналык жардам көрсөткөндөргө рахмат айткым келет да. Кадамжай районунда спорт зал ачуу демилгесин жергиликтүү айыл жаштары көтөрүп чыгып, эски имаратты оңдой башташкан. Аны бүтүрүүгө каражаты жетпей калгандыктан Өнүгүү прогресс партиясына кайрылышкан. Эң биринчи зоналык, райондук, областтык, республикалык, дүйнөлүк аренага чыгыш үчүн балдарга бул шанс деп ойлойм да, биринчиден. Экинчиден бул балдар өзүнүн ден соолугуна пайда келтирет деген ойдо. Ушуга демилгечи болгон, ушуга жардам берген акчалай жактан ошого Өнүгүү партиясыга чоң рахмат, ыраазычылык билдирип кетебиз эң биринчи. Баткен облусунда суу маселеси башка аймактарга караганда курч турат. Көптөгөн айылдары суга суу түгүл, таза сууга жетпей кыйналышат. Өнүгүү прогресс партиясы Баткен облусунда жол куруу, таза суу чыгаруу көйгөйлөрүн чечүүгө чоң салымын кошуп келет. 2014-жылы Кадамжай районунун Бел айылында скважина орнотулуп, 50 гектардан ашуун жер сугарылмай болду. Чүй өрөөнүндө айыл чарба тармагы жана өндүрүштү өнүктүрүүгө зор мүмкүнчүлүктөр бар. Өнүгүү прогресс партиясы Чүй облусунда өзүнүн ишмердүүлүгүн 2013-жылдын аягында баштаган. Биринчи эле партия эл жер үчүн күйгөн, алдыга умтулууга дымагы күчтүү адамдарды чогултуп, карапайым элдин көйгөйүн изилдеген. Айыл чарба техникалары жетишпей, жүздөгөн айдоо жерлер иштетилбей калып, Өнүгүү прогресс партиясы биринчи эле чүйлүктөрдүн бул көйгөйүн чечип, 2014-жылдын март айында жаңы МТС ачып берди. Жаңы Беларусь үлгүсүндөгү тракторлор менен кошо айдап себүү, дары чачуу шаймандары алынды. Бул техникалар баягы 150, 200, 300 гектарлуу жерлерге ошо ээсине иштебейт. 5 гектар, 3 гектар, 2 гектар, кимде кайсы дыйкандар кичинекей жерлер болсо ошол жерлерге иштейт. Меники бир 3 гектардай жер бар. Мурун эми трактор издеп немесең биз 10 гектардан нары барабыз деп тракторлор жөн неметчү эмес да. Бул эми жакшы Кудай ашык буларга. Даже огород, бүт 1 гектар, өйдө 2 гектар ушундайлардын баарын калтырып айдап кетип атышат. Маласы, селкасы, дары чачкан эмелери бүт бар экен булар. Чүй облусунда айыл чарба тармагынан тышкары курулуш жаатында иш жүрүп жатат. 21-кылымда жашап жатканыбыз менен көптөгөн айылдар таза сууга жетпей келет. Адамга эң биринчи суу керек экен да, суунун азабын баарыбыз эле тартып атабыз. Москва районунун Ак Башат айылынын тургундары мамлекетти карап олтура бербей, акча чогултушуп, таза суу киргизе башташкан. Бирок чогулткан каражаты толук жетпей, жардамга Өнүгүү прогресс партиясы келген. Өмүр бою чака менен суу таштык. Ошол жактан тияка жери. Айлабыз кеткенде эшек арабы менен, машина менен алып келип аттык. Анан эми Кудай буюрса быйыл чечилди. Улуттун саламаттыгын сактоо партиянын негизги багыттарынын бири. Өнүгүү прогресс партиясы демилгелеген дарыгерлердин көчмө тобу Чүй облусунун Полтавка айылында, Кант жана Орловка шаарларында болушуп, баалуу кеп-кеңештерин беришти. Хочу сказать большое спасибо партии «Прогресс». Мен «Прогресс» партиясына чоң ыраазычылык билдирем. Анткени Бишкекте текшерүүлүү үчүн абдан эрте туруп жолго чыгыш керек. Анын үстүнө көп каражат төлөп чоң кезекте турасың. Ал эми бул жерде кыска убакыттын ичинде сапаттуу текшерүүдөн өттүм. Ыраазымын. Так внимательно, так вежливо
Кыргызстанда 80 улуттун өкүлдөрү жашайт. Айрымдары кыргыз тилин билишпейт. Александровка айылында атайын курстар уюштурулуп, мамлекеттик тилди үйрөнүү боюнча шарттар көрүлүүдө. Биздин максат ар бир кыргыз жараны кеминде 3 тил билүүсү зарыл. Кыргыз, орус жана англис. Любое дело, какое мы начинаем, все ждем обычно результат. Вот я хотел у вас просто спросить. Есть у нас на сегодняшний день динамика? Есть результат. Мага керек эмне үчүн? Потому что неверим бар. Алар менен мен кыргызча сүйлөшөйүн. Өнүгүү Прогресс партиясы кайрымдуулук иш чараларын өткөрөт. 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнүнө карата Бишкек шаарынын 4 районунда жашаган жарандарды жеринен куттуктап, гуманитардык жардам көрсөтүштү. Я считаю, что политические партии, государства, местные органы власти должны обязательно учитывать условия, чтобы, например, инвалиды могли пользоваться теми же услугами, которые пользуются люди простые. Өнүгүү Прогресс саясий партиясы Жалал-Абад облусунда өз ишмердүүлүгүн ийгиликтүү жүргүзүп келет. 2012 жылы партия мүчөлөрү шаардык кеңешке өз талапкерлигин коюп, 31 орундан 15 депутаттык мандатка ээ болушту. Өндүрүшү өнүккөн өлкө гана алдыга жыла алат. Партиянын программасында өлкө боюнча 61 завод фабрикаларды куруу максаты коюлган. Анын 15и ишке кирип, ийгиликтүү иштеп жатат. Атап айтканда, Жалал-Абад ун комбинаты, бышкан кыш чыгаруучу, алмадан как чыгаруучу жана таш заводдору бар. Айлакы жакшы шүгүр. Москвада эле ушундай эле ал жакта эле иштеген мен анын өзүнүн проблемалары көп да. Мисалы алардын өздөрүнүн тамак ашы, квартирасы, өзүндө ишке документ түзүп аларга акчалар көп кетет. Бул жерде чыгым аз, көп нерсе арзанчылык. Бул жерде иштесе болот. Жерлерде ачылган МТСтер да партиянын өндүрүш тармагына кирет. МТСтердин түзүлүшү айыл чарба багытындагы тейлөө көрсөтүүнү сапаттуу деңгээлге чыгарып, дыйкандардын ишин жеңилдетүүдө. Жалал-Абад облусунун Базар Коргон, Суузак, Ноокен, Аксы райондорунда 4 МТС ачылды. Көп жылдар бою иштетилбей калган жерлерге эгин эгиле баштады. Муну менен жер иштетүү сапаты жогорулап, тейлөөлөрдүн баасы төмөндөп, элдин акчасы үнөмдөлүүдө. Ар ким ар нерсени эгип көрдү. Баягы айдаган, чыгымындагы актай албагандар болду да. Мунунда бизде биригип эккенде мына көрүп атасыңар, будайыбыз жакшы болду. Ошо өнүгүү партиясына чогулгандан кийин Кудай кааласа мына биз көрүп атасыңар 40 центнерден ашыктан түшөт деп турабыз гектарине. Бул кайтып жакшы экен да. Биригип иштеген. МТСтин тракторлору жайкысын дыйкандарга жардам берсе, кыш мезгилинде партиянын демилгеси менен шаардын борбордук көчөлөрүн жана кар калың түшкөн аймактарды тазалоо иштерин жүргүзүп келет. Саламаттыкты сактоо тармагында партия тарабынан облус тургундары үчүн бир топ пайдалуу иштер жасалды. Бардык райондук, шаардык ооруканалардын бирден палатасы жаңы эмеректер менен жаңыртылып, муздаткыч телевизор коюлду. Келгенде эле ушу палатага киргизишти, ушу өнүгүү партиясынын палатасы деп. Ушу чынында айтканда азыр бардык эле партиялар, депутаттар ушу айта беришет, ишке ашпайт. Көп нерселер ишке ашпайт. Мына биз жаткан палатада холодильниги бар, телевизору бар, башка палаталарга караганда өзгөчөлөнүп, анан ушу шарты жакшы, өзүңөр көрүп тургандай, жакшы. Башка палаталарда жок мындай шарттар. Бул палатада деле жаткандын өзү бир мындай эс алып дагы, лечение алып дагы жатасыз. Суузак, Базар Коргон, Ноокен, Аксы райондорундагы айылдардын ички жолдоруна көңүл бурулбай, начар акыбалга келген. Ошонун негизинде Өнүгүү Прогресс партиясы ички жолдорду оңдоо боюнча элге жакында жардам көрсөтөт. Ал эми республикалык деңгээлдеги жолдорду оңдоону өкмөттөн Өнүгүү Прогресс партиясынын мүчөсү Мирлан Бакиров талап кылат. Программаңызда транспорт бөлүгү боюнча Кара Балта Бишкек жолу кирип атат, Маданият Жалал-Абад жолунда боюнча сөз жок. Бул дагы стратегиялык маанидеги жол. Өткөн жылы Базар Коргон, Суузак райондорунун тоолуу айылдарында жазгысын сел каптаган. Элдин бул кырсыгына партия кайдыгер карабай, селдин кесепетинен дарбазаларын, көчөлөрүн алып кеткен таштандылардан тазалоого жардам берди. Бир топ суу келип, элдердин үйлөрүнө кирип, элдердин жашоо шартын кыйынга тургузган. Мына ошонун кесепетинен
көп үйлөр жашоого жараксыз болуп калды. Чек ара бүтүндүгү элдин тынчтыгы. Жалал-Абад облусунун Ноокен районуна караштуу Сакалды айылы Өзбекстан менен чектешип көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болушкан. Мал оорлук орун алып, эки кошуна мамлекеттин жарандары ортосунда мамиле чыңалып келген. Өнүгүү Прогресс партиясы чыр чатактуу жерге күзөт мунарасын орнотуп, айылдын гана эмес, өлкөнүн коопсуздугун сактоого салымын кошту. Вышканы койгондон Бакыт Турабаев ушу элди кыйналганын көрүп өздөрү. Анан ошол сунушту неме кылып өзү келип ушуну куруп берди элге. Мына 2 жылдан бери бул элдерге тынччылык болуп калды, урлук жок болду. Өнүгүү Прогресс партиясы Талас облусуна чоң үмүт байлайт. Биринчиден, аймактын ар тараптуу өнүгүүгө бардык мүмкүнчүлүктөрү бар. Экинчиден, таластыктарда алдыга умтулуу потенциалы чоң. Мына тууган иштеп келгениңизге караганда рахмат. Тууганды бардык жерин иштеш керек. Мына саясатты жүрүп атам, ошол сиздердин айылыңыздардан да жаштарды, кыздарды чогуу ээрчитип, чогуу ушул сиздердин өстүрөйүн, кадр өстүрөлүк деген ойдо. 2014 жылдын апрель айында Өнүгүү Прогресс Талас районунда МТС ачты. Жергиликтүү дыйкандардын суроо талабына ылайык жаңы сапаттуу тракторлор айдап себүү шаймандары менен сатып алынды. Элге кур сөзү менен эмес, реалдуу иш көрсөткөн биринчи партия дешет таластыктар. Талас эли негизинен буурчак эгип оокат кылат. Буга байланыштуу тракторлор менен кошо буурчак чогултуучу бункерлер алынды. Өнүгүүнүн проблема болгон жок, жакшы чабышып атыр. Жылдагыдан арзан чабышып атыр. Мисалы былтыр тоннасына 10 литр солярка куйсак, азыр гектарына куюп атырык солярканы. Бакалдарын бекер түшүрүп берип атыр үйгө. Улуттун саламаттыгы өлкөнүн дени сак келечеги. Өнүгүү Прогресс партиясы бул багытта Талас облусуна дарыгерлердин көчмө тобун уюштуруп, Талдыбулак, Ак Коргон, Аксай, Көпүрө базар айылдарынын тургундарына жүрөктөрүн сапаттуу текшерүүгө мүмкүнчүлүк түзүп, керектүү дары-дармекке ээ болушту. Мына биринин учетунда кай берге деле көрүнүп келген аппараттар аябай жакшы текшерип, жакшы эмелерибизди коюп берди, диагнозторубузду. Мен де бекер дарыларды алдым, ушунча дарынын баарын бекер берип аткан рахмат. Талас облусунун 3 эмчек айылы таза суу көйгөйүнөн арылды. Айыл тургундары жергиликтүү бийлик жана Өнүгүү Прогресс партиясы менен биргеликте темир түтүктөрүн киргизишип, ар бир көчөгө, ар бир үйгө колонкалар орнотулду. Эшек менен чоң суудан алып келебиз, жолсун эңгизде чоң кудуктар бар экен, ушактан алып келчүбүз. Эшек менен. Ушундай фляга менен алып келчүбүз баарын эле. Азырчы көрсөтөбүз? Азыр энди жакшы болду да. Карабой айылынын тургундары чогулуп, совет мезгилинен калган бала бакчаны оңдоп, ишке киргизүү демилгесин башташкан. Бул көрүнүштү Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Жакшы Жишаана катары баалап, колдон келген жардамын берип, 15 жыл бою иштебей турган балдар бакчасы ишке кирди. Жергиликтүү эл өтө ыраазы болду. Көрдүк, кирип көрдүк. Мурда ал жерде ташталып кеткен имарат болчу экен. Ал жерде баягындай спирттик ичимдиктерди ичип, азыр ошо элдин демилгеси менен, биздин партиябыздын колдоосу менен ошол жерге жакшы ошо детсад тургузулду. Ат оюндары боюнча кыргыз жигиттеринен ашкан мыктылар жок. Таласта өткөн кезектеги көк бөрү оюндарын Өнүгүү Прогресс партиясы уюштуруп, облустан 11 тайпа катышты. Биздин партия 6 багытта жумуш аткарат. Бир багыты бул улуттук оюндарды өркүндөтүү. Улуттук оюндарды өркүндөтүп, биз элди ынтымакка, биримдикке чакырып атабыз. Ош облусу Кыргызстандын эң жыш жайгашкан аймагына кирет. Элдин көбү айыл чарбачылык менен алектенгендиктен айдоо жерлер көп. Өнүгүү Прогресс саясий партиясы Ош областында 2012 жылы ачылып, өз ишмердүүлүгүн партия Күрүч шаалы менен атагы чыккан Өзгөн районуна машина трактордук станция ачуу менен баштады. Эми азыр мынакей дагы рахмат Өнүгүү партиясына жогору жактан жардам берген үчүн. Биз аябай Сары Кулат айыл өкмөтүнүн элдери, дыйканчы адамдарын атынан сүйлөп атам. Бардыгына мен ыраазычылыгымды билгиземин. Себеби мына түсүмүн дагы өздөрү мына комбайн жөнөтүп, мына түсүмүн дагы азыркы убакта мына көрүп атасыздар, жыйнап берип атабыз. Оштун эң ири Кара Суу районунда Өнүгүү Прогресс партиясы 30 адыр жана Шарк айылдарына да 2 МТС ачып берди.
Арзан кызмат көрсөтүп, комплекстүү иш алып барган МТСтерге дыйкандар ыраазы. Будайга турган, жүгөрүгө турган селка, пресс-подборщик турат. Бул жакшы. Мурда жеке менчик тракторлорго жалдырап жүрчүбүз. Эми Өнүгүү партиясынын техникалары комплект болуп келиптир. Кудай кааласа жакшы болот эми. Мына 11 МТСти ачып, биз 2 жылдын ичинде 30 000 дыйканга кызмат көрсөттүк. 30 000 дыйканга кызмат көрсөтүп, ошону эсептесек биз 70 миллион сом алардын акчасын үнөмдөп бердик. Эгерде алар 1 гектарга жерге 20-30 000 сом чыгашасы болсо, биздин техника аркылуу алар 5 000 7 000 сомго чейин кыскарды алардын расходтору. Өнүгүү прогресс партиясынын жардамы менен жүздөгөн километр арыктары тазаланып, суга жол ачылды. Ондогон жылдар бою чечилбей келген көйгөйдүү партия 10 күндө ишке ашырды. Түйшүү жеңилдеген элдин кубанычына чек жок. Бул 10 жылдан бери тазаланган эмес. Бул эч кандай каржылоо болгонун себебинен ушу эң бир көйгөйлүү маселелердин бирини чечип берип атасыздар да. Өнүгүү партиясына ушундай демилге көтөрүп, биздин дыйкандарга жакыртылыктан чыгуу эмесине жакындан жардам бергениңер үчүн мен ыраазычылыгымды ушул 2200 мүчөсү бар биздин СПАнын. Ошонун атынан айтып кетүүгө уруксат этесиздер. Өнүгүү прогресс партиясы Орусиядагы мекендештерди да унутта калтырган жок. 2014 жылдын август айында Өнүгүү депутаттык тобу Орусиянын 6 шаарын кыдырышып, кыргыз мигранттардын көйгөйлөрү менен жакындан таанышышты. Мекендештерибизде кара тизме, өлүктүү мекенине жеткирүү, Ош аэропортундагы коррупция жана башка көйгөйлөрү курч турат. Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошуп жаткан мигранттар мекенинде даарыланууда. Балдарын билим берүү мекемелерине жайгаштырууда бир топ жеңилдиктер болушу керек деп эсептешет. Мурунку Кыргызстандын жараны болуп туруп, кийин кандайдыр бир шарттан улам жарандык алган болсо Россия Федерациясынын, ошол биздин жарандар келген учурда кандайдыр бир мамлекет тарабынан жеңилдик болсун. Ал жараныбызга жер берилсин. Ал жараныбыз мамлекеттик жана муниципалдык кызматка киргенге мүмкүнчүлүгү болсун. Депутаттар Единая Россия партиясынын өкүлдөрү менен жолугушуп, мамиле түзүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Ысык Көл облусунун туристтик, айыл чарба жана башка көп тараптуу өнүгүүгө потенциалы чоң. Өнүгүү прогресс партиясы биринчи кезекте адамдык ресурсту өнүктүрүүгө басым жасайт. Ар бир адамдын өмүрү, ден соолугу баалуу. Калктын саламаттыгын сактоо партиянын негизги багыттарынын бири. Бул жаатта көчмө дарыгерлердин тобу Ысык Көлдүн айылдарын кыдырып, элге акысыз текшерүүлөрдү жүргүзүп келет. Бул болсо Ак Суу айылынын фельдшердик пункту. Мында дарыгерлерге көрүнгөнү Бозучук, Совет, Ак Булуң айылдарынан бери келишкен. Бакыт Төрөбаев, ал жигит эми кыргызды ойлогон жигит экен. Эң биринчи айлык ден соолук дейт. Элдин ден соолугун ойлогон киши ал жаман киши эмес. Андан тышкары Жети Өгүздүк райондук оорукананын бир палатасы толугу менен эмеректер менен камсыздалып, бейтаптар татыктуу шартта дарыланышууда. Мен апам больницада көз жумган. Мен 11 жашымда, карындашым экөөбүз 5 жашар экөөбүз кирип, бизди киргизишти. Мен өзүм көзүм жашым астында апам үзүлдү. Кийин партияны ачкандан кийин мен ошондо өзүмө сөз бердим. Мен Кыргызстан боюнча ар бир больницада, райондо бир палатаны мен жасайм. Ошол палатада менин жакшынакай энелерим, эжелерим, апаларым жакшынакай ошол больницада эгерде ооруп калса, жакшынакай шартта жатып, ошол жерде дарыланып, ден соолугун чыңдап, жакшынакай ден соолукта болсун деген ойдо кылып келетам, урматтуу туугандар. Соңку сурамжылоолорго караганда өлкөнүн аймактарында партиялардын ичинен Өнүгүү прогресс партиясы алдыңкы орунда турат. Бул бекеринен эмес дейт партиянын Ысык Көлдөгү координатору Мурат Жетимишбаев. Чоң нерсе болду. Мамлекет ача албай кыйналып атат. Биз муну менен мамлекет ача албай биз ачып койдук деп аткан жерибиз жок. Муну менен биз мамлекетке да жардам берип атат канчалык деңгээлде. Дыйкандын короосуна келип дыйканга жардам берип атабыз. Аракет кылгандарга гана жардам беребиз. Айыл чарба тармагын көтөрүү партиянын негизги максаттарынын бири. Жети Өгүз районунда МТС ачылып, жаңы Беларусь тракторлору алынган. Техникалар дыйкандардын түйшүгүн жеңилдетип, капчыгын үнөмдөөгө жол берди. Жыргап эле калдык. Мурун эмгек көп кетчи. Сажалка келген азыр элдер 2 гектарлап, 3 гектарлап. Мен мисал үчүн 1 гектар айдадым. Эми 2 гектар айдайын деп атам, даярданып атам. Эртең мына өрөөндөр турат.
эртең 2 гектар буйруса себем. Ысык Көл облусунда 2014-жылдын эң маанилүү спорт окуясы орун алды. Өнүгүү Прогресс партиясы Жетөгүз районунда өнүгүү чемпионатын уюштурду. Ага райондун 30 айылынан 30 тайпа катышып, ар биринин өзүнө гана таандык формалар тигилди. Футболчулардын спорттук кийим-кечелерине партия демөөрчүлүк кылды. Международный иградан 4 жолку чемпионбуз. Областной турнирлерде биринчи, экинчини бербейбиз. Урматтуугандар, ар дайым бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ушундай талашканыбыз полиодагы топ болсун. Кышында көкбөрү болсун. Талашканыбыз сый болсун. Биримдикте, ынтымакта бирге өнүгүү болсун. Электр энергиясына болгон тарифтин жогорулашы менен элдин көмүргө болгон зарылчылык өстү. Ысык Көлдө Өнүгүү Прогресс партиясы кара алтындын базар баасын төмөндөтүү үчүн социалдык демилге көтөрүп, арзан көмүр сатууну башташты. Ал эми колунда жок үй бүлөлөр, майыптар үчүн 2 тоннага чейин көмүр бекер берилет. Көмүр керек, кантип көмүр керек эмес, базар баасынан төмөн берип аткандан бизге абдан эле жакшы болуп атат да. Бардык элге чоң рахмат, ишиңер ийгиликтүү болсун. Ушул Өнүгүү Прогрессиңер мындан ары дагы күчөй берсин, ак жолуңар ачык болсун. Базардын баасынан 15-20% арзан баада адамдарга сататабыз. Көбүнчөсүнөн биз жардам бергенибиз бул пенсионерлер, ардагерлер, ардактуу врач, мугалимдерге көңүл буруп, ошолорго жардам бергенибиз. Өнүгүү Прогресс партиясынын иши муну менен чектелбейт. Таза суу чыгаруу, жол куруу сыяктуу маселелерди жергиликтүү эл менен биргеликте чечишүүдө. Ысык Көл облусунун Жаңарык, Каракол, Чолпон, Каймарык айылдарында жолдорго кум, шагыл төгүлүп, Өнүгүү Прогресс партиясы техникалык жактан чыгымдарды көтөрдү. Кичине болсо дагы баягы айылдын тургундарына баягы жардам болсун деп, ушу азыр кышка келе атпайбы? Анан ушу жакын арада ошо штурмовой бергенине карата ушу караңгыга карабай иштеп атабыз да. 23 жыл болду биз союз ыдырагандан кийин. Бизге азыр эч ким жасап бербейт. Биз өзүбүз ойгонуп, өзүбүз иштесек, мына ушундай жакшы жыйынтыктарга жетишебиз деген ойдомун. Жогорку кеңеште өнүгүү депутаттык тобу түзүлүп, ага Бакыт Төрөбаев төрөгалык кылат. Ал эми топтун мүчөлөрү Тынчтык Шайназаров, Абдулатип Рижевалиев, Мирлан Бакиров. Айта кетсек, Өнүгүү Прогресс саясий партиясы аймактарды кыдырып, элдин көйгөйлүү маселелерин угуп, жогорку кеңештин бийик трибунасынан бийликке жеткирип турат. Өнүгүү Прогресс саясий партиясы жогорудагы жумуштарды эмне үчүн аткарып жатат? Биз азыркы учурда аймактарды өнүктүрүүнү колго алган болсок, келечекте эл ишенимин көрсөтсө, мамлекетти өнүктүрүүгө биздин тажрыйбабыз, кадрдык потенциалыбыз жана күчүбүз жетет. Ошондуктан келгиле замандаштар, кыргыз мамлекетин бирге өнүктүрөлү.